Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala çeksiz maqtoolor bolsun. Jana kırkı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın salamı jana salavattары bolsun. Assalamu aleykum hormatly musulman berdoğanlar. Super aksiya. Umra saparı. Değerlik bir ayga 135.900 so'm. Iyik Ramazan ayın toluğu menen Mekke jana Medinada ötkörüp keliңiz. Uçuu günü 11 aprel. Baylanış üçün nomerler 0773 691 877 0776 56 29 56. 25 yaşar jigittin içer suusu tөгөнүp kaytış boldu. Jakындары tereң кайгыга батты. Aradan bir ay ötkөндө apası уулунун кабырда bir aydan beri алоолонгон отто жатканын түшүндө көрдү. Ошондо apası kүйөөсүнө atası sizge айта турган bir сөзүм бар. Düşümde balabыздың кабырда отко оролуп күйүп жатканын көрдүм. Куран окудум. Тагажут намазында дуа кылдым. Балабыздын азабы күчөйсө күчөп, эч азайбады. Эмне кылсак, деди. Ошондо күйөөсү шалдая түшүп, жанында олтурган столго олтура калды. Аттиң ай апасы. Ошол түштү мен bir айдан бери көрүп жатам, деди башын жерге салып. Маркумдун ата энеси балдарын жыйнады да, балдарым, bir tuğanlar kандай adam ele. Bul safar açığın aytkıla. Sebebi al bir aydan beri kabırda azaptalıp çatkanın biz düşümüzde gördük. Ağa atap Kur'an okuduk, dua kıldık, ihsan sadaka çıkardık. Bирок al nerseler anın kabırdağı azabın жеңилдеткен жок, dedi atası. Balları bir oğuzdan bir tuğanın jakşı gana jaktарын aytıp, biz anın jaman joroktарын bilbeybiz, dep жооп беришти. Жигиттин агасы айтты. Ата, апа, уруксат берсеңиздер, досторунан сурап берейин. Биздин bir тууганыбыздын кээ биз билбеген чороктарын бизден башкалар артыгыраак билет балким, деди. Ошентип агасы досторунан болгон окуяны айтып, түшүндүрүп, сураштыра баштады. Ошондо досторунан бирөө акыры бале өзүнө тийиптир да, деди. Агасы, сен эмне деп жатасың? Менин иним эмне кылып койду эле, деди. Сиздин иниңиз зынакорлордун фото, видеосу жарыялана турган bir сайт ачкан эле. Бул оңой акча табуунун жолу болгон досума. Намаз окуган досторубуздан, досум, бул чоң күнөө. Кудайдан корк, муну кылсаң Алланын азабы бар, деген эле. А досум болсо, мен акча табып жатам. Бул менин ата энемди багам. Мени менен сенин ишиң болбосун, деген эле, деп айтып берди досу. Эми караңыз. Бул жасаган иши үчүн Алла Таала тозокко жетпестен мурда кабырда ошондой азабын көрсөтүп жатат. Эми ал тозокко барса кандай болмок? Эми андай сайтты анча-мынчасы өчүрө албайт экен. Кийин хакерге барып, жанагы сайтты эптеп өчүрттү. Кийин Куран окулуп, дуа кылынып, ихсан садакалар берилип, тиги маркумдун атына хадия кылышты. Ошентип арадан bir жума өткөндө апасынын түшүнө баягы уулу кириптир. Баласынын кабырдагы оту өчүп, маркум муңайган абалда, апа, мени кечириңиздер, деп кайрылган экен. Мына бул окуя биздин заманыбызда болуп жаткан окуялардан. Оба, мындай балдар биздин арабызда да бар. Кыздардын жылаңач денесин тартып, уят видеолорду жасап, аны сайтка жүктөп, ошондон акча таап, күн көрүп жаткан кыргыз, өзбек, казак, мусулман бирдогандарыбыз бар. Мына ушул видео аларга алдын ала эскертүү жана кулак кагыш. Эсиңерге келбесиңер, силерди да ушундай, балким мындан да бетер азап күтүп турары шексиз. Алла Таала бир эскертет, эки эскертет, үчүнчүсүндө катуу кармайт, кача албай каласыңар. Телефонуна уят видеолорду жүктөп, кудум ата энесинин альбомун сактагандай сактап, утуру WhatsApp'тардан досторуна, башкаларга жүктөп тургандар бар. Bir күнү Алла сени ушундай кармайт. Ошол видеону бөлүшүп жатканыңда, же көрүп жатканыңда өлүм периштеси келип, жаныңды сууруп алат. Кийин сени адамдар өмүр бою баягы шерменденин баласы уят видео көрүп жатып өлүптүр. Өчүргөнгө да үлгүрбөптүр. Теле адамдарга периште болуп көрүнчү эле. Көрсө иштин баары бул жакта турбайбы? Чала болот. Ошону көрмөк, деп өмүрү өткүчө айтып жүрүшөт. Ошондуктан мындай видеолорду сайттарыңды убактың барында өчүрүп кал.
жана Кудайга тообоңду кылып кал. Өмүрлөр болсо өтө аз калды. Бул сага берилген Алла Таала тарабынан бир эскертүү. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.